Кыргызстан өнүккөн чет өлкөлөрдү кен байлыктары менен кызыктырып келгени талашсыз. Бирок буга чейинки бийлик өлкөнүн бул байлыгынын баркына жете албагандай. Анткени акыркы жылдары кен казууга лицензиялар ыксыз көп берилген. Натыйжада кен байлыктар сыртка суудай ташылып келди. 2019 жылдын август айына алынган маалымат боюнча Кыргызстанда эгемендик алгандан тарта азыркы кезге чейин кен тармагына 2415 лицензия берилген. Уруксат кагазынын ичинен 471 алтын казууга, изилдөөгө, чалгындоого, ал эми 102 металлдарга, ичинде уранда бар берилгени маалым болду. Анын 22 лицензиясы казууга, 80 лицензиясы изилдөө менен чалгындоого уруксат берчү документ. Ал эми көмүркени боюнча 337 лицензия берилсе, анын 192си казуу иштерин жүргүзүүгө жол ачат. Курулуш материалдары боюнча 1039 лицензия болсо, анын 573-ү казууга берилген. Бул былтыркы жылдагы статистика. Бир жыл аралыгында сандар дагы өскөн. Башкача айтканда, быйыл ноябрь айына чейин эле дагы 200дөй кенге лицензия берилген. Ал эми ноябрь айында Кыргызстандын кен байлыктарын сыртка ташууга чекит коюлду. Жаңы бийлик мораторий киргизди. Мындан ары берилбейт. Ал эми буга чейинки лицензияларды ушул мамлекеттик комитет менен биргеликте бардыгын инвентаризация өткөрүлөт. Нарын облусунда жайгашкан Жетим тоо темир кени менен белгилүү. Мында темирдин 5 миллиард тоннадан ашык запасы бар. Бул 50 миллиард доллардын тегерегиндеги сырьёлук запас. Акыркы күндөрү дал ушул Жетим тоонун айланасында түрдүү ушак кептер айтылып келет. Эртеңки күнү Жетим тоонун тагдыры Кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, бир тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жакында мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков жергиликтүү телеканалдардын бирине берген интервьюсунда Жетим тоодогу кен боюнча лицензия кытайлык компанияга берилип кеткен деген сөзүн айткан. Лицензияны кайтарып алуу боюнча соттошуудан майнап чыкпасын да кошумчалаган. Эгерде президентибиз кыйшык отуруп теңирин тескери саясат өткөрсө, аны токтото турган күч жок да бизде. Ал эртең эле Жетим тоону кытайлыктар жөн эле мындай алып барып өзү өткөрүп берип койсо эмне кылабыз? Президенттикке талапкер Садыр Жапаров көп өтпөй Кадырбековдун бул сөзүнө жооп кайтарып, аны Facebook баракчасына жарыялаган. Анда Жетим тоо кенин кыргыз тарап өзү иштетерин билдирген. Сенин мындай калптарыңа жооп бербейт элем, бирок жалпы эл жана жаштары ишеним алып, туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн. Жетим тоонун лицензиясы эч кандай кытайларга эмес, 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин запасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере чөбөрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Кумтөр боюнча кийинчерээк сөз болот. Ишенбай Кадырбеков, сага окшош саткын, паракор эмесмин. 2007 жылы сен госстройду жетектеп турганыңда, азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда, ар кайсы шылтоо менен токтотуп, $300,000 пара сураганың эсиңдеби? Мен сага пара бербей сот аркылуу чечип алганымды унутуп койдуңбу? Бардык предписанияларың, соттун чечимдери турат дагы эле сакталып, кийин паракорлук кесибиңди улантып жүрүп камалып кеттиң. Ошондой эле турмуштан сабак алгыдай болдуң эле. Көрсө дагы эле оңол бопсуң. Эми бузукулук кылбай, небере жытын жыттап, тынч эле үйдө отурбайсыңбы? Ушундай бузукларга жооп бербейин эле дейм. Бирок азыр ушундай кырдаал болуп турат. Анча-мынча түшүнбөгөн элдер ушуга окшогон бузукларга ишенип алышат. Ошол үчүн жооп берип, чындыкты элге жеткирип туруш керек болуп турат. Мындай акмактарга ишенбегиле, эл журт. Тармакты көзөмөлгө алган Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети Жетим тоодогу кен боюнча эч бир инвесторго уруксаат берилген эместигин билдиришти. Учурда тоолук өлкөнүн карамагында мурда берилген лицензиялар жокко чыгарылып, мамлекеттик комитет соттон жеңип чыгып иш жабылган. Бүгүнкү күндө Жетим тоо боюнча башы бош. Бул деген мамлекеттики. Мурда лицензиялар берилген, алардын бардыгы биздин госкомитет соттошуп атып, бүт мындай дооматтардын баарын четке кактырып, бүгүнкү күндө бардыгын утуп алган.
бүгүнкү күндө бул деген толук мамлекеттики. Ал эми экологдор кен казуу боюнча лицензия берүүнү токтотуп салган жагдайды туура деп баалашат. Бирок Кыргызстан кен байлыктарга бай экенин эске алуу менен альтернативалык жолдорун иштеп чыгуу керек дешет. Бул учурда экология аяр мамилени талап кылаарын да эске салышат. Ар бир дөң, адыр, бийик тоолор өзүнүн бир өзгөчө шарттарына ээ экендигин, эгерде ошол тоо экосистемасы ушунча назик экендиги, бир элементи бузулду дегенче анын аркасынан бардык жанагы компоненттерине бүтүндөй комплексти мындай бузуп алуу коркунучу өтө чоң экендигин мына илимпоздор миң какшап айткан менен мына баягы асмандан түшкөндөй болуп келип калган жетекчилер түшүнбөсө бекер экен да. Ошондуктан жанагы даяр продукцияны өндүрүүнүн азыр технологияларын бул сарамжалдуу, акыл эстүү экономиканы жүргүзүү үчүн өздөштүрмөйүн, бул жанагындай чакырыктар эч качан өзүн актабайт. Кен тармагындагы башаламандыктарды жоюу максатында убактылуу мораторий киргизилген. Буйрукка ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык мурда берилген лицензиялардын мөөнөтүн узартууга да чектөө коюлат. Мында чалгындоо иштерине да уруксат берилбейт. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.